атын алып бербеген Элемандай капыр жок. Алдында 9 агалар, барыңда 8 катын жок. Агалардын барысын текши карап отурсам, барысында катын жок. Катуу кайрат кыл деме, агалардын тең айдап, Элемандын алдына жана барып тур деме. 9 уул күткөн мен атам кагыраган сайда өскөн. Караң калган атакем каада билбей кайда өскөн. Ойлосок күбөт биздин ич, уктаса болбойт ушул түш. Баарыбыз бойдок аңга айгыр, ааламда болбойт ушул иш. Берен кылып туубапсың ата, 9 уулдун бирине ак жоолук башын буубапсың ата. Букалар той кылдың ата, 9 уулуң бой кылдың ата. Байлапсың басар жолумда ата, башыма салдың сонунда ата. Сындырдың кашка тишимди ата, сыздаттың жаман ишимди ата. Казыпсың калың орумда ата, калкка бойдок дедертип кайнатыпсың шорумда ата. Ушул сыяктуу атасына келип ушу айтып отур да, мына сен мени өз жолунда үйлөндүрбөй, баарыбызды бойдок калтырып, топан кидегизип, ошо элге уят кылдың, биздин намусубузду төбөлеттиң деп отур да. Анан мынагу жанагы Элемандын төштүгү ошо жанагы 9 агазын издеп аман эсен келгенде Айланбай деген бай ошо той берет да, төштүккө арнап, төштүк батыр деп. Анан ошо тойго кетип баратса, алдынан кыздар чыгып, төштүккө мындай төштүктү чычалатат да кыздар. Бул да бир салт өзү. Мына кыздардын ушинтип жигиттерди чычалатып, жөнгө салып коюшу, мисалы мына бизде жүрүп атпайбы, жигиттер ошо ар кимге тийишип үйлөнбөй эле. Ошондо кыздардын келип туруп, булардын ордуна кояткан жери сонун берилген да. Оңбогон кыз оңбоду, сырттан бала төштүктү акыйнеге айтып кордоду. Чечендигин билгизди, ченебеген төштүктүн сай сөөгүнө тийгизди. Атыңдын оозун бура тур төштүк, айбанга жолдош болупсуң, алдыңкы жайга тура тур төштүк. Чогоюна куурай чооруң тарт төштүк, чойчоктотпой нары бар төштүк. Чоң жыргал көргөн эмедей эрбең сербең толгонсуп төштүк. Чоң атаңдын боорун тарт төштүк, эмеле киши болгонсуп төштүк. Кордоо сөз айтам муну бил төштүк. Ашка барбай апат бол төштүк, тойго барбай топот бол төштүк. Арак ичпей таш ичкин төштүк, атаңдын канын кошо ичкин төштүк. Элди журтту көрдүңбү, тойго жыргап баратат төштүк. Элемандын топанги кайда салып баратат төштүк. Анан жанагы дагы бир бай ошо той берсе, дагы кетип бараткан жерден ошо кыздар жолугуп, кайрадан да айтып отур да. Жана кызга кезип, кыздын баары чуу түшүп, тороп чыкты төштүктү. Акыйнегин айтышып, кордоп чыкты төштүктү. Кыз балдардын оймогу төштүк болбой куруп кал. Элемандын бойдогу коко куурай чооруңду кокуйлатпай ары тарт төштүк. Атаң Элемандын боорун тарт төштүк. Каптап бир каптап отун ал төштүк. Кадырын табар катын ал төштүк. Теңдеп бир теңдеп отун ал төштүк. Теңиңди таап катын ал төштүк. Бука болуп булкунба, бул кылыгың бөлөк кыл төштүк. Элди журтту карачы тойго чаап баратат. Элемандын тобаңы кайда чаап баратат. Менде бир суроо бар да, урматтуу аксакалдар. Мына силерде айылда балаңыздар бой жетип калды дейли, биринчи эркек балдарды бүтө эле, анан кыздар тарапка өтөрбүз. Мисалы үчүн балдарыңыздар бой жетти, аны кимиңиздер биринчи мындай ой чыгарасыздар ушу баланы үйлөө жөнүндө? Балаңыздар айтабы же өзүңүздөр маселе көтөрөсүздөрбү? Деди мындай да, кыргыздын салты боюнча илгери ата энеси кызга дагы балага дагы тандап туруп өздөрүнчө мындай баш коштурчу. Анан кийин улам заман өзгөргөн сайын улам салт санаа өзгөрүп атпайбы? Азыр көп балдар үйлөнбөй жүрөт. Мына мен деле ошо өзүмдүн эле балам дейин ушу 35-36 чыкты үйлөнбөй жүрөт. Анан эмне үйлөнбөйсүң десе, ушу жок, эч кандай үйлөнбөй. Аны багыш керек. Анан каражанын бага албай жүрсөм, анан кайдан үйлөнөм? Кыздар деле ошондой. Азыр эми ошол балдарга азыр ата эненин далы жетпей калды. Себеби мурун ата энеси өзү үйлөндүрүп, кызды дагы баланы дагы үйлөндүрүштү да. Эми азыр ошо заманга жараша, бул заман татаал болуп атат, баарыбыз заманга даттанып атабыз. Бирок заман ушундай болуп атат. Мында көтөрүш керек болуп атат. Анан эми балдар өз убагында үйлөнүп эле, өз убагында милдеттен кутулуп алат, ошентип эле жатышчу. Анан азыр заман ушинтип атат. Иш жок дейт, кызмат жок дейт, акча таба албайбыз дейт. Анан өзүбүз бага албасак, анан азыр эми аялдардын баары шаарга чыгып кетти, соода кылып кетти, эркектер үйдө отурат. Анан кийин биздер ошонун жолуна түшөбүз, эмне алабыз деп ушул балдар ушуну сүртөп койсо. Аксакал, менде бир суроо сизге. Балаңыз 35ке чыкты дедиңизби? 35ке чыкканга чейин сиз биринчи жолу качан айттыңыз үйлөн балам деп? Канча жашында айттыңыз? Мен өзүм менин ата энем малымды аяган жок, эле баңга окшоп 19 эле үйлөндүрүп койгон. Мына азыр балам 50ге чыгып калды.
Аны эми ал мен ошол 19-га чыкканда эле 20-га караганда эле ушуну айткам. Ой балдар үйлөнгүлө. Канчалык эрте үйлөнсөңөр балдарыңар өзүңөргө тең өсүп карат. Десек ошол эметип отуруп, чоюп отуруп мына 15 жыл өтүп кетти, дагы эле үйлөнүштү. Аксакал, эми ошо балаңыздын мындай бир көңүл жакын, мындай бир кызы болсо керек эле өз учурунда, чынбы? Анысын эми бизге айтпайт, эми анын баланын артынан дайым ээрчип жүрбөйбүз да. Болсо болор, бирок биз келин жумшап, колубузга алып, андай убайын көрүп, астына түшүп, анын сыйын көрүп, тоюн өткөрүп, элдин батасын алып дегенде өзүбүздүн салт боюнча. Эли журтта эмне деген, эми кечирип коюңуз, эли журтта эмне деген сөз бар эми сиздин балаңыз жөнүндө, мисалы үчүн өзүңүзгө айтабы, балаңды үйлөбөйсүңбү дегендер болуп атпыбы? Жок, айтып атат, эл деле айтып атат, бирок элден мурун эле өзүң деле уяласың, бала эмне уялбай үйлөнбөйт деп. Анан кийин эми ошо алга караганда шылтан айтат, ушул заман жаман, заман оңголот, анан кийин үйлөнөм, акча табайын, анан үйлөнөм, акча тапкан акчасы өсүп, курсаны тойгузбайт, анан кийин ал каттын да багалабы. Ошону ой, мен алып берем, эч кандай эчтеке кам санабайм, бир тыйын чыгарбайсың десем, жок, сен дайым эле мага түрөш болуп жүрмөк белең, сен кеткенде мен аны кантип бакмак элем деген шылтан айтышат. Ушундай заман. Эми заман оңолуп кетсе, балким дагы мындай замандарды алай баштап өткөрбөдүкпү? Мына 16-жылы болду, кандай кыйынчылыктар өттү, согуш убакыты болду, 41-жылдар. Анын баарында башыбызды өткөрбөдүк. Мындан деле бул заман деле бу жерде эң негизгиси турмушка шылтоо менен болбойт. Актоонун курсагы жарылып, мына тас орконубузда эмне жок, бар. Бул жерде тарбия жок. Эң негизгиси ар бир үйдө, үй бүлөдө өзүн үй бүлөсүн тарбиялаган ата эне, өзүнүн балдары ошол ата эненин айткан сөзүнө кулак сала турган кылып тарбиялаш керек болчу. Негизи бу жерде болуп атат. Ага жеткизе албай жатабыз. Болбосо мына биздерди, мына бизден улууларды барып эле тигинин кызын мына буга кудалаштык деп эле сүйлөшүп ортодо алып келип үйлөштүрүп эле коюп жүрбөдү, жетелешип күйдүмү жок эле. Татанакай эле 60-70 жыл чогуу жашап, бала, небере, чебере дегендерди өстүрүп, имандуу балдарды тарбиялап келбедикпи? Эми келип алып муну айтып атабыз. Бу жерде тартиптин жоктугун мен айтам. Тарбиянын жоктугун негизи 16-17-ге кире элек кыздарыбыз примонун жанында туруп алып, упаланып, сыпаланып, дискотекага же бир жака чыгып баратат. Атасы, энеси сураган жери жок ошону. Сен кайда баратасың? Эмне кылып атасың деп. Түндө саат 2-де келе, 3-те келе, чатагы жок. Келет, эртеси күнү барсаң абед кенчин уктап атканын көрөсүң. Бул эмне уктап атат? Түндө дискотекага барган экен, бир убакытта келди. Ушул тарбия болобу? Ошентип жүрүп, жана мына Өзбек ажы айткандай, боюна бүтүп калат экен, төрөп коет экен. Бу шерменчечиликте болбойбу? Үйдөн тарбиялаш керек, негизи балдарды, ошентип тарбиялап балдарды, жанагындай айткандай, кыз баланы 12-13-төн баштап эле, балам, сен андай мындай кылып жүрбө. Контроль жасаш керек. Мектепке бардыбы, келдиби, керектүү жерге жибер, керексиз жерге жибербе. Эркек баланы ошентип тарбиялаш керек. Ичип келсет, тамеки тартып жүрүшөт, анан жүргөн жеринде паланчыны сүйдүм, паланчыны күйдүм. Азыр ажырашууларды көрүп атасыңар. Канча жетим балдарыбыз жүрөт. Жесир калган жаш келиндер жүрөт. 2-3 баланы жетелеп алып. Ошол келин деп айып. Эркек бала да атасындабы жанагы үйлөнгөн баланын. Негизи бу жерден өзүбүздүн элибиздин арасында ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөнү тарбиялашыбыз керек. Ошол биз тарбиялап чыгарсак, элибиз ошого карап айтат, ээрчийт ошонун бирин көрүп. Эми мен өзүңүздөр көрүп жүргөн нерсе барып алып, көчөдө мини юбканы кийип алган болсо, жамбашын жырып алган болсо, өзүбүздүн ата салтыбыз, эне салтыбыз дегендей кийим кечек өзүбүздүн үрп адатыбыз бар. Ошол боюнча жашасак биз, балдарыбызды ошого тарбияласак болот да. Мини юбканы кийгизип койсок кие берет. Ошондо менде бир суроо, кечирип коюңуз. Тема менен кетели. Менде бир суроо бар да, мына башка жакты мисал кылбай эле мына Бердин Аксакал өзү эр жүрөктүүлүк менен айтып атат маселени. Эми кыз баланы мейли, ага жетебиз азыр. Ансыз деле кыздарды байкушпаса калып атабыз, көрүнгөн жерден тилдеп. Эркек бала үйлөнбөй атпайбы, атасынын сөзүн укпай атпайбы, эмне кылыш керек буга мына? Ошол эркек баланы да ата тарбиялайт да. Үйдөн тарбия көргөн эмес, ким койгонсун? Ошол жүргөнүнчө. Бая ичкен жерде ичип, жүргөн жерде жүрүп, ошого контроль жасалган эмес негизи. Илгери бир жерде чоң жыйналыш болгон экен. Ошондо ушул тартип маселеси көтөрүлүп, кандай кылып жаштарды тарбиялайбыз дегенде,
бир атысталмай генерал чыгып айтты дейт. 3 маселени көтөрүш керек деп. Биринчиси мугалимдин авторитетин көтөрүш керек деп. Экинчиси үй ээсинин, мужиктин авторитетин көтөрүш керек. Үчүнчү диндин авторитетин көтөрүш керек деген. Биринчи мугалимдин авторитетин көтөрүш керек дегенди айткан экен. Биз Иван Иванович келатканда чөгөлөп астынан ийилип тазарды. Азыр Антипек Турсун 10 класстагы балдар өзүнүн мугалимдерине тең болуп арак ичип жүрөт деген экен. Мугалимдердин тартиби көтөрүлбөй, мугалимдердин абийри көтөрүлбөй мектепте тартип болбойт деген. Ушун үчүн ушул мугалимдердин жакшы балдарды тарбиялаш үчүн өзлөрүн тартипке алып жүрүш керек. Экинчи жанагы мужиктин авторитетин көтөрүш керек деген, үй ээсинин. Үй ээси кирип келип балдарынан сен бүгүн кандай жумушту аткардың мен тапшырган? Окууну кандай бүтүрүп келдиң? Жакшы оценка алып келдиңби десе, балдар астынан чыгып жооп берчү экен. Азыркы заманда балдардан антип сураса, үйүндөгү аял айтат дейт. Ай, алдагы арак ичкен атаң сени тибеле коркутуп сурап атат. Сен атаңа баш ийбегин. Бирде болбосо балдарын ошо атасына каршы чыгарат экен да. Мына ушундан үйдөгү үй ээсинин абийри кетип, балдардын тартипке түшпөй атканы ушундан деген. Ушун үчүн үй ээсинин тартибин көтөрүш керек. Айткан экен биз кичине чагыбызда апабыз бирдеме десе атабыз бошун алып туруп сабаганда бизге да жетер эле, энебизге да жетер эле деген. Үчүнчүсү мынабу динди көтөрүш керек деген. Мына бул заманга жараша же динге ишенген киши эмес, же динге ишенбеген киши эмес. Кудайдан коркпогон киши, ыйман күтпөгөн киши башка тартипке түшпөйт деген экен. Şu dindin yoluna düşsek, şu imandılıkka işensek, Allah Teala'nın bardığını işensek, jamandık жақшылыкты ажырата билсек, ошондо жаштар дагы бардыгы тартып кетет деген экен. Ушунун бардыгы ушул кыздарга дагы, эркектерге дагы, балдардын баарына тиешелүү. Мына ушуну бардыгыңар эсиңерге алып койсоңор, балдар да тартиптүү болот, өзүңөр да ыймандуу болосуңар. Карынын кебин капка сал. Мен ата энени да күнөөлөгүм келбейт. Ата эне баласын жаман болсун дебейт. Ата эненин баары эле айтып атат. Балам үйлөнсөң, кызым бойго жетип калдың, турмушка чыксаң дейт. Анан жана бул жерден да айтып өтүштү, экономический шарттар деп. Ал экономикалык шарт деле көп чоң роль ойной бербейт. Бул жерде мен Шайх Омокеевичтин айткан сөзүнө, Молдокемдин айткан сөзүнө абдан кошулам. Биринчиден тарбия болгон эмес. Мына 60-жылга чейинки үйлөнгөн аксакалдарыбыз чындыгында мурунтан калган ата салтын кармап келишкен. Андан кийин жанагы 75 жыл тарбия көрдүк деп атпайбыз, ошону менен жоголуп, биз жаштарды башкача тарбия же болбосо башкача мамиледе тарбияланганбыз да, ошонун кесепети жанагы үйлөнбөй жүргөн болуп келатат. Мына Кудай буйруп 91-жылдан бери өзүбүз эгемендүүлүктү алдык дедик. Жанагы адеп өзгө кеттик, өзүбүздүн динибиз, дилибизди таптык. Кудай буйрса эми бүгүнкү күнгө эмес, мындан бир 2-3 жылдан баштап өзүбүздүн тарбиябызды өттүк. Мынакей адилеттикти айтып атабыз, мусулманчылыкты айтып атабыз, жакшылык, жамандыкты айтып атабыз. Ошого эми келатабыз. Жанагы эле сөз эми өзүбүздүн динибиз, дилибизге жеткенден кийин элди, жаштарды баарын эми ошол жака тарбиялашыбыз керек. Ошо тарбияга өтсөк, андан кийин анан жанагы биздин балдар Кудай буйрса, орто жерде конечно баягы бир вакуум болот, андан аркысы жолго түшөт го деп, өзүбүздүн ата салтыбызды улайбыз го деп мен ойлойм. Табылды. Мен кечирип койдум. Бир суроом бар да, урматтуу теле көрүүчүлөр, мына сиздерге сүйлөп аткан жигит мына ушул Каражыга чайынын айыл өкмөтү. Табылды, менимче бир 30 жаштан өтүп калдың го, Эми балдарың бар да? Кудайга шүгүр бар. Эркек балдар бар да? Бар. Кудай берсе бир 20-30 жылдын ичинде неберелүү болуп каласыздар. Эми айтчы, мына бир 10-15 жылдан кийин балаңды үйлөй турган кезек келгенде сен мына кызга үйлөн десең үйлөнөбү ошого? Мен жана айтып атпайм. Азыр тарбияны эми тарбия берилген эмес дейт. Сен кандай тарбия берип атасың? Азыр 4-5 жаштагы балдар болсо керек. Эң туура суроого жакшы суроо. Мына азыр эле сөзүмдү айтып өтпөдүмбү? Дилибиз, динибизге жеттик. Бизди аксакалдар тарбияласа, биз аларды тарбиялап жанагы ортодогу вакуумдан өтүп кетебиз да. Конечно, баягы эл башында жүргөндөн кийин биз каада салтыбызды кармашыбыз керек. Мен да ошо элди угушум керек. Мындайча айтканда, аксакалдар бизди үйрөтсөңүздөр, орто жердеги муунду, анан биз балдарыбызды үйрөтөбүз. Конечно, мен ошого аракет кылам, себеп өзүбүздүн каада салтыбыз бар. Эми аны дагы убакыт көрсөтөт, бирок ошого биз жетишибиз керек. Аракет кылышыбыз керек, эмгектенишибиз керек, тарбиялашыбыз керек. Мен өзүм 5 бала тарбиялап,
5 бала окутуп үйрөттүм, келин алдым, бала бакырам бар дегендей. Ошол салт деп атпайсыңарбы? Ошо мындан мурун бир нече жылдарда абышкылар болор эле тигилерге окшогон. Бизге окшогон байбичелер болор эле. Биздин сөзүбүздү мына окшогон келиндер угар эле. Эмне ошону кылар эле. Ал эми тиги окшогон абышкалардыкын ал дагы төлөң окшогон балдар угар эле. Мен өзүм бир мер айткым келет да. Мен өзүм эле абышкалары жок эле мактанып коеюн. Мен 2 кайнымды үйлөп койдум. Жанагы балдарга сен ушуну аласың, мен ушуну жактырам, мен сүйлөшөм деп эле. Ошол кайным, ошол келин ушул жерде менен тең отуруп атат. Эми бул кандай деп айтсам, сөздү, тарбияны уккандар да алар, макул дегендер да. А казыр ошентип айтсаң алар укпайт да. Мен өзүм алам, өзүм турам дейт. Тарбиянын дагы, сыйдын дагы, кадыр барктын дагы ушунчалык көп таасири бар экен. Тиетиген алуучу кишилер, албаган кишилер баягы көпчөсүн бирөө болуп кала берет да. Мен ошон үчүн кыздарды да күнөөлөгүм келбейт, балдарды да күнөөлөгүм келбейт да. Анын ичинде ата эне күнөөлүү болуп атпайбы? Ата эне эми өзүң айткандай кантип жаман болсун деп айтат. Жаман болсун деп айтпайт. Ар жагында ошону өздөштүрүп кеткен, уул өздөштүрүп кеткен кыз, ал өзүнүн келечегин түзүп алат да. Эми мисалы үчүн мына окутуп атабыз. Окуганда алар чоңоюп, окуп, өз мээси өзүндө болуп чоңоюп алышат. Андан кийин тандай башташат экен. Тигил бала, бул бала минтип жүрөт, тигинтип жүрөт. Балдар дагы чоңойгондо так ошентип тандай башташат. Тигил кыз тигинтип калды, бул кыз минтип калды, мындай болуп жүрөт деп. Ошон үчүн булардын иштери шар кетип, алып келип кокуй тигинтели минтели деп ойлобойт экен. Бул балдар чоңоюп калганда аябагандай бири-бирин карашып жакшы эме боло албайт. Жаш кезинде эле үйлөп койсо, алар ошол эле салт боюнча эле, кыргыздын салты боюнча эле, жаш боюнча эле үйлөнүп кетип эле, жакшы үй бүлө күтүп эле, алар тигилер окуусун бүткөнчө тигинин балдары 5-6 чыгып калат. Анан эле жашап кетишет. Чоңоюп калган балдар окууну бүткөндөн кийин каяка барат анан кийин? Бала дагы, кыз дагы бири-биринин боюн көтөрүшүп эле, такыр үйлөнө алышпай эле ушинтип жүрөт. Бирок баардык балдар, баардык кыздар жаман деп айтпайм, эч убакта жаман эмес. Алар билимдүү болушкан кыздар, билимдүү болгон балдар өз ыгы менен гана кетет. Эне ата айтса, эми мама жөн отурчу, же болбосо апа, ата жөн отургулачы, мен билем го, силерден көрө мен аябай түшүнөм го деп ушундай сөздөрдү айтып кетишет да. Анан кийин ошону менен жүрүп атышат балдар. Ошо мисалы үчүн менин балам бир кызды жактырып калса, анан ал кыздын энеси болсо жактырбай, койчу ошолорду эмне кыласың, кереги жок десе, анан кийин тигил бала менен кыз бири-бирин жакшы көрүп турса, тиги эне аталар бири-бири менен келишпей, балдарды ажыратып коюуга да болот. Турмуш ошентип отуруп, анан баланы алдырбай койсо, кызды күйөөгө чыгарбай койсо, тигил экөө бири-бирине чыкпай калгандан кийин жүрүп да отуруп ошону менен 30-40 чыгып кетишүүгө да мүмкүн. Ушундайлар да болот. Атыңдан айланайын, ата жок. Кийинки убакта могу жаштарыбыз ушу үй бүлөнүн ответственностун көп алгысы келбей баратат болуш керек. Эмне үчүн дегенде, уул бала үйлөнсө, аны турмуш куруп, оокат тиричилик табыш керек дейт. Уул бала болсо жеңил ойлуулук кылып азыр андан көрө чачты сылап эле жүрө берсем деген ойдо болуш керек. Кыз бала болсо, мен тигинин бала чакалы болуп, кийим кенчегин жууп, оокат кылбай эле андан көрө жакшынакай жасанып эле жүрсөм деген ойго жеңил ойлуулук кылып баратат болуш керек. Биздин мисал үчүн мен турмушка чыкканда 66-жылы турмушка чыктым эле. Турмушка чыкканда мен 19 жашымда келгем. Биз анда турмуштун өйдө төмөнүн билбептирбиз. Адамды сыноо, адамды турмушка чыга турган кишини таразалап өлчөө, анын турак жайын кароо, анын экономикалык жагын кароо деген бизге каралбаптыр. Анткени бизге үйдөгү берген тарбия ошондой болчу. Таш түшкөн жеринде оор дейт. Кайер кесега буйруп нике кайып, кайерден бүтсө сен ошол жерге барып жашашың керек. Жаманбы, жакшыбы, иши кылып ошол жерден барып, кызым ошол жерден бактыңды тап деп бизге энелерибиз ошентип үйрөтчүлөр. Анан кийин ошентип турмушка чыккандан кийин
турмуш куруп, балалы чакалы болуп, үй бүлөлүү болуп, ошентип жашадык. Эми мына бул жерде айтылып атат да, эмне үчүн? Бул эми мен айтат элем. Азыркы турмуш кыйынчылык турмуш. Баягыдай союз мезгили жок, турмуш оордоп баратат деп. Эми кыргызда бир айтат эмес, Куданыкын Кудай камдайт деп. Ансаганда эми келин алып, капыл тапылынан эле баягы 21 жаш, 20 жаш, 23 жаштарында үйлөнүп калганда адамдын өйдө төмөнүн билишпейт экен дагы, баш кошуп эле баягы жаманды деле жакшысы сиңишип калат экен бирине бири. Анан жашы келип калгандан кийин алар бирин бири ылгайт экен. Анын басканы жакпайт экен, турганы жакпайт экен, сүйлөө манерасы жакпайт экен. Анын жүрүм туруму мына ушулардын баардыгын тең эле таразага тартып эле анан кийин эле тигин айтсаң деле болбойт, муну айтсаң деле болбойт экен. Анан кийин бир чети мына бул жерде мен кээ бир учурларда ушундай болуп эметем да, өзүмчө капа болом. Мен өзүм мугалиммин, башталгыч класстын мугалиммин. 35 жыл ушул Кара Жагаш мектебинде мугалим болуп, азыр да пенсияга чыгып иштеп атам. Эми ушул турмушка чыккандан кийин ушу айтат экен да кыздар. Сенин машинең болсун, сенин үйүң болсун, сен эн атаңдан өзүнчө тургун, айрым жашайбыз дейт экен. Ушундай кантип турмуш болсун? Анын жарык дүйнөгө алып келген төрөгөн энеси жакшы, аны ошол турмушту курган атасы жакшы. Анан кийин турмуш кургандан кийин ал эн атасынан бөлүп айрым алып кеткен. Ушу кандай болсун? Мусулманчылыкта бул жокко? Мындай болбойт да. Турмуш дегенди турмуш кургандан кийин жаманы болобу тең тартыш керек, жакшысы болобу тең тартыш керек, турмуштун ачуу таттуусун тең көрүш керек. Мына ошондо турмуш болот. Анан кийин эле маселени кабыргасынан коюп эле, ал андай эмес деп эле жаңы бул ала турган турмушка чыга турган кыздар маселени. Эми ошол турмушту өзлөрү курса, ошол байлык да болбойбу, машина да болбойбу, үй да болбойбу, жай да болбойбу. Муну эмне үчүн ушундай чолок акылдуулук кылат деп мен ойлойм да. Ошондой кылбай эле турмуш курса баары эмне, бизге эмне? Мисалы үчүн мен келин болуп келген мезгилде андай болгон эмес, машинабыз да жок болчу. Турмуш деле анча мыкты эмес болчу. Рас, атасы жок, энеси жок. Мен жерге келдим. Мына ошондон баштап эле ушул турмушту өзүбүз эле курдук, мээнет кылдык, иштедик. Мына иштеп атабыз ушул маалга чейин. Небере чөбүрлөрүбүздү багып атабыз. Бирок ошондой кем акылдык мен өзүм ойлойт элем, ошол маселени кабыргасынан коюп, мамындай деп айткан кыздарга мен айтат элем, бул акылсыздык деп. Бул акылсыздыгыбыз. Бул үйдөгү тарбиянын начардыгы. Ооба. Бүгүнкү тема мына ушул бойдокчулук жана анын тегерегиндеги ой жүгүртүү менен өз ишин аяктап жатат. Анда айыл кештери көрсөтүүсү бүгүн сиздер менен кош айтышып, кечиңиздер көңүлдүү уланып, ылайым эртеңки күнүңүздөр сиздер каалаган маанайда өтүшүн тилеп өтмөкчү. Анда келерки жолугушканга чейин саламатта калыңыздар, асман ачык, жер тынч болсун. Ата журт аман болсун.